Эптеп акча алып туруп шайладыңыз, эмне пайдандан? Эмне бир нерсе өзгөрүп кетеби, мамлекет өнүгө өнүкпөйт. 2015-те кандай шайлоо болсо, ошонун кудду ошондой шайлоо. Андан дагы экесе акча баягындай аукционный шайлоо болгон турат да бүгүнкү күндөчү. Болгон эле баягы баарыбызда ушундай кайдыгерлик сапат болуп калды. Буга чейин менсиз деле жашап өтүп келген өтө берет. Мага депутаттын кереги да жок, мага эч кандай пайда да алып келбейт депчи. Ушундай түшүнүктүн айынан биз бүгүнкү күндөй абалга келип отурабыз да. Кыргызстан өзү менен өзү өнүгүп кете албайт. Биз албетте бул дүйнөнүн бир мүчөсүбүз да. Дүйнөлүк картада өзүбүздүн мамлекетибиз турат, өзүнчө мүчөбүз. Демек биздин экономикалык мамилелер дагы, эл аралык мамилелер дагы, тышкы саясатыбыз дагы, соода саттыктарда башка мамлекеттер менен жүрөт. Демек башка мамлекеттер кандай болуп аткан болсо, биз ошол стандартка жетип барышыбыз керек да. Ошол маселе туруп атат да. Ошол эле шайлоо процесси боюнча деле ошол көрүнүш. Эптеп акча алып туруп шайладыңыз, эмне пайдандан? Эмне бир нерсе өзгөрүп кетеби, мамлекет өнүгө өнүкпөйт. Же ошолор мыкты мыйзам кабыл алып береби? Кабыл алып бербейт. 1000 сом, 2000 сом акча алдыңыз, ал сиздин экономикаңызды оңдой алды, оңдой алган жок. Эмнеге ошолордун баардыгын билип туруп эле кайра барып атабыз? Мен таң калып атам. Келгиле биз жаңы нерсени каалап атабызбы? Бүгүнкү составды жактырбай атабызбы? Келгиле анда бир башкача көз караш менен карайлы. Балким бүгүнкү талапкердин баары жарабайттыр. Балким бүгүнкү эл башкарып аткандардын баары татыксыздыр. Анда келгиле бир жакшы бааңарды бергиле. Эл арасында жөн эле кайдыгерлик кылып жатып албастан чыгып туруп элибизге бир жакшы түшүндүрүп, жакшы нерсени айтып бергиле. Мен тилекке каршы чындап айтканда мен күткөнмүн да, мисалы эл тараптан абдан бир мыкты башкача мындай көз караш айтылат деп. Тилекке каршы андай эмес, кайра эле баягы мурдагы эле көнүш 2015-те кандай шайлоо болсо, ошонун кудду ошондой шайлоо. Андан дагы экесе акча баягындай аукционный шайлоо болгон турат да бүгүнкү күндөчү. Эми ушундай болуп атса, кантип мамлекеттин келечегин ойлонобуз биз? Ошондуктан келиңиздер, Кыргызстанда эң мыкты деген адамдарыбыз бар. Эң мыкты деген иштейм деген жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Эмне үчүн мүмкүнчүлүк берилбеш керек аларга? Эмне үчүн? Келгиле мүмкүнчүлүк берели депчи. Болгон эле баягы баарыбызда ушундай кайдыгерлик сапат болуп калды. Буга чейин менсиз деле жашап өтүп келген өтө берет. Мага депутаттын кереги да жок, мага эч кандай пайда да алып келбейт депчи. Ушундай түшүнүктүн айынан биз бүгүнкү күндөй абалга келип отурабыз да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ар бир тармак боюнча сөз көрүүгө муктажбыз. Реформа деген абдан мындай масштабтуу түрдө болуш керек. Системный түрдө болуш керек. Бизден эң алгачкыдан баштап аягына чейин болуш керек да. Мындай бир аз деле корректировканын кереги жок. Башкаруу системасын алыңыз, экономиканын тармактарын алыңыз, телөө тармагын алыңыз, билим берүү тармагын алыңыз, медицинаны алыңыз. Бүт жактан биз ушундай алмашууга муктаж болуп турган убагыбыз да. Ошол жөнүндө ойлонушубуз керек азыр.